Ал жерге тигип салмаңар. Мыйзамды силер Кыргызстандын мыйзамы тебелеп тепсеп салдыңар. Кыргыз Республикасынын президентинин мыйзамы бар. Ишкерликти колдоо. Эмне үчүн кыргызча жазылбайт меморандум? Буну орусча жазууга эмне күч келди? Эң жакшы жери айылдагы эл түшүнбөсүн деген гана. Билбесин деп. Эл түшүнбөсүн деген гана эмес. Эл түшүнөт. Бардыгын тастыктап койдук. Биз силерге эртең туугандар ушул жердин Алиянов айыл өкмөтүнүн тургундары силерге зыян алып келбейбиз. Аны мен мына муногу мамлекеттик орган менен тастыктадым. Биз коомдук угууну өткөрдүк. Тиги жанагы жаратылышты коргоо агенттиги менен келип ошол жерге ферулан тийгизе турган таасири жөнүндөгү иш-чаранын баардыгын өткөзүп койдук. Ошолордун кагазын алдык. Анан ошонун негизинде биз ушул жерди эмеге берип атабыз, арендага берип атабыз. Ошон үчүн сиздер уруксат бериңиздер деп бул жерде айтсам, мына кагазда. Анда башка болот. Силер барып эле мактап атпайсыңар, укмуш экен, бу жер таза экен, деп анан мынакей, бу жерде турат. Департамент лекарственных средств, мына Кыргызстан саламат сактоо министрлигинин алдындагы дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаменти бар. Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики в ответ на запрос относительно растения фирула вонючая сообщает, что данное растение не входит в государственную фармакопею. Не входит. Правильно? И действующего издания, а также монографию ВОЗ о лекарственных растениях, широко используемых в новых независимых государствах, в связи с чем предоставление данных о стандартизации растения, внешние признаки, микроскопия, числовые показатели, количественные определения не предоставляется возможным. Түшүндүңүз? Мен ушул жерде кайрында жазылып турат. Бүт бардыгы такталды, ал соо экен, эч кандай зыяны жок. Биз дарылыкка чындап Кыргызстандын аймагында колдонобуз. Ушул жерге уруксат бергиле деген кагазды мага түшүндүрүп берчи, кайерде жазылып? Жакшы маалыматты айттыңыз. Азыр жаратылыш коргоо боюнча агенттигинен ушул портунду алып коюшту. Муну мен алып коем. Жок, мен жаратылыш агенттигиңерден уже өттү ал. Силер алган жоксуңар, ал жерге тигип салдыңар. Мыйзамды силер Кыргызстандын мыйзамы тебелеп тепсеп салдыңар. Кыргыз Республикасынын президентинин мыйзамы бар. Ишкерликти колдоо. Мында ошол келген инвестиция, ошол тартып келген инвестицияны алып келген адам, сырттан келген инвестор Кыргызстандын мыйзамдарын тепсеп каалаганындай басып өтөт деген бир дагы жазуу жок. Мыйзамдуу түрдө алып келет деп атат, инвестиция тартып келет. Силердики башынан эле мыйзамсыз. Силер эмненин негизинде ал жерге эгүүгө берип атасың? Эми бүгүн түштөн кийин сен ал жерге алып койгонуң кереги жок. Сен кимсиң? Барып азыр бүгүнкү күндө Токой чарбадан, министерстводон барып, ошону мага бергиле деп алып кое турган. Эмненин негизинде? Булары бар бул фирманын ошондой бардык сиздер кагаздары бар. Кана. Муну эми өзүнүн жетекчилигинде. Жетекчиликте болбойт. Ал фирмага кереги жок. Ал силерде болуш керек. Фирма ал өзүнүкүн сактайт. А бул кагаз силерде болуш керек. Мына туура айтып атамбы мен? Мына орусча түшүнөбүз да бардыгын, туурабы? Туура. Бул жерде жазылып турабы? Уруксат берилет. Ал жерде нюанс болуп жазылып турат да, onu биз түшүндүк азыр. Бул жерде то, что мамлекеттин баягы мыйзамдарына каршы деген. Азыр орусча окуп кетиңиз, мен түшүндүм. Жок, мына бир орусча сүйлөгөн ашып кетсе бир 3 адам болсо керек. Туурабы? Орусчаны түшүнгөн бир 3 адам айыл жергесинде. Калганын бардыгы кыргызча түшүнөт. Эмне үчүн кыргызча жазылбайт меморандум? Буну орусча жазууга эмне күч келди? Эң жакшы жери айылдагы эл түшүнбөсүн деген гана. Билбесин деп. Эл түшүнбөсүн деген гана эмес. Эл түшүнөт. Мына бу жерде турат. Мына бу жерде турат. Оказать материальную помощь продуктами питания для малоимущих жителей айылдык участков Аралан, Жаңаралан, Пахтават, Ачи, Маданият, Бешкал и Чарбагаля Анаровской сельской управы в сумме 210 тысяч сомов каждый год. 210 миң сомдон ар бир жылы компания ушул Алиянов айыл өкмөтүнүн аймагындагы айылдардын жашоочуларына материалдык жардам берет. Туурабы? Мен түшүнгөнүм боюнча сиздер жетекчилер. Туурабы? Эми ушуну 21-жыл бүттү. Мына 22-жылдын 1-кварталында жабылды, 2-чиге кетип. Канча акча түштү айыл өкмөткө? Кимдер жардам алды? Компания. Эч ким болбойт. Компания киреше алышты баштагандан кийин берет. Кандай сен компаниянын адвокатысың? Жана анан эмне деп атасың? Окуучу. Не деп ошону айтканыңа акран эл айтпайт. Айтылган год деп атат. Бу жерде меморандумда жазылган жок. Компания киреше алган жылдан баштап 210 миң сом төлөйт деп туруп, анда мына жерге жазышыңар керек.
Ошондо мыйзамдуу болмок. Мыйзам. Компания киреше алгандан баштап төлөйт экен. Мына токтомго дагы мына келишимиңерге дагы жазышыңар керек. Айыл өкмөттүн аймагындагы мына агамыз айтып атпайбы? Сиз айыл чарба жүк менен келдиңиз, бөлүмүнөн, район. Ошол компания өнүгүп алгандан кийин, киреше таап алгандан кийин, анан 200 кишини жумуш менен камсыз кылат деп жазыш керек. Анда ошол жерде, ошондо туура болмок. Кемчилик ошон үчүн өзүн айтып атам да. Шулар тапып келиши керек. Бүгүнкү күндө ал жерде азыр канча киши иштеп атат? Райондо ким бар? Битта парол бар. Азыр бүгүнкү күндө ошондой канча адам жашап атат, канча адам иштеп атат? Канча адам иштеп атат? 2 адам. Канча адам жашап атат? 2 адам ошол жерде вагон коюлган, 2 адам карайт. Araplar var da böyle. İçinde kim var? İçinde o'zimizni ayыл hukumatimiz turg'unlar. Kancha adam? 2 adam.